Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деди. Эгерде силерге кимдир бирөө сыйлык берсе, бир белек берсе, өзүндөй кылып белек кайтаргыла же анын белегинен өткөрүп белек бергиле деди. Анткени пайгамбар эмне деди? Тахаду тахаббу. Бири-бириңерге белек беришкиле ортоңордогу махабат артат. Мусулмандык, сүйүү, карым-катнаш калыңдай. Бирөө белек берсе, ошондой белек бергиле же андан ашыруураак белек бергиле. Эгерде бергенге белек кайтарганга белек таппай калсаңар, анда ушул сөздү кайталагыла. Угузуп дагы, угузбай дагы кайталагыла деди. Жазакумуллаху хайран касира. Аллах Таала сизди эң көп сыйлык менен сыйласын дегиле. Ушул дуаны айткыла, ага угузуп деди. Пайгамбар өтүп кеткенден кийин Hazrat Умар бир күнү: "Силер ушу жазакумуллаху хайран касираны маанисин билесиңерби өзү? Жазакумуллаху хайран касира. Бизде азыр ушул илимин чөйрөдө, дааматта мисалы бир жакшылык кылып бир кишине жардам кылса, рахмат, жазакумуллаху хайр, жазакаллаху хайр деген сөз бар го. Бул диндеги сөз. Аллах сизге жакшы сыйлык берсин деген сөз. Сахабалар айтты, "Жок." Hazrat Умар айтты. "Биз түшүнбөйбүз" дегенден Hazrat Умар: "Эгерде мунун маанисин түшүнгөнүңөрдө, силердин кылган кызматыңарга бирөө жазакаллаху хайран деген бир сөз үчүн аркасынан ээрчип, ушуну дагы бир жолу айтып койчу, дагы бир жолу айтып койчу деп ыйламаксыңар" деген. Биз анын маанисин билбеген үчүн деп коюп кетип калабыз. Кандай сонун сөз.